Assalamu alaikum урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр Жалал-Абад шаарына кетип баратам. Тагыраагы Жалал-Абад облусунун Барпы деген айылына кетип баратам. Атай Москвадан кызы буйрутма берип, менин программасына менин дагы татыктуу деп ниет кылып билдирди эле. Ошол аманаттарды алганча энекебизди куттуктаганы кетип баратам. Энелер үчүн лайк басыңыздар, каналга катталыңыздар. Азыр дагы бир эненин сүйүнүчүнө сиздер менен чогуу ортоктош болобуз. Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Азыр могул жактан подарканы алып аласыздарбы бу жака? Могул гүл менен жолуп алып койсоңуздар. Кандайсыздар, отурасыздарбы? Мындай бир аз маалымат сурап кетейин деп. Сиз кимиз болосуз? Мен келин болом, чоң келин болосузбу? Энекебиз канчага чыкты азыр? Сиз кимиз болосуз, аке? Мен баласы. Баласы болосуз. Канчанчы баласы болосуз? Мен чоң баласы болом. Мына ушул Россияда карындашыңызбы? Сизге буйрутма берген ким деген эле? Замира. Замира деген эже ушул энебизди бияктагы азыр мына баласы менен сүйлөшүп алайлы. Энекебизди куттуктаганы ушу менин программасына атайын ниет кылып буйрутма берди эле. Ушул күнү туулган күнү да азыр, Ооба. Туулган күнү, ушул туулган күнү 70 жылдык атамына юбилей башка бирге. Ооба. Ошо эки адамды кичине бир программага кошуп ушинтип куттуктап коелу деп ниет кылышты эле. Азыр кирип барайлы, урматтуу көрүүчүлөр. Биз азыр ушу баласы менен жүрүңүздөр, баарыңыздар кирип интервью аласыздар. Калбан анан жабабыз, Болду. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз энебиздин аты ким эле? Азыр аты Мухтар, апамдын аты Арзыкан. Замира эжебиз торт заказ кылдым эле деген эле эже. Ушул торту да кошуп киргизип, анан жанагы сюрпризин уюштурдуңуз беле? Жанагындай кылабыз деген эле. Мындай чүйрүтүп башка чыгарабыз деп. Анда ошол урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр энекебизге кирип келатабыз, мынакей. Бисмиллахиррахманиррахим. Торту коюп коюшкан окшойт, а? Урматтуу көрүүчүлөр, торттун ичинде бир сюрприз бар. Азыр биз чогуу көрөбүз, алар менен чогуу бирдикте. Кана, урматтуу көрүүчүлөр, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Бүгүн кайсы бактылуу энебиздин туулган күнү? Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, колду көтөргөн энебиздин туулган күнү экен. Бактылуу чал. Сиздики эми чалыңыздын туулган күнү, сиздин туулган күнүңүз эне. Менин программасын ушу атайын Замира деген кызыңыз атайын буйрутма берип, балда чакаңыз, неберелериңиздин баардыгы атына ушундай келип тартып, ушул менин дагы атам, менин дагы энем ушул каналга, ушул программага татыктуу деген ниетин билдиришти эле. Азыр келип калдык мына сиздердин куттуу бордоңуздарга. Негизи атабыздын туулган күнүбү. Бирок энебизге деп жөнөткөн мени. Экөөбүз февралда. Февралда көп берди. Берде февральскилер көп. Бул Бейишим апам деген сизге белек. Мынакей тапшырып койсоңуз болот. Мынакей улуу баласы тапшырып атат. Атакебизге торт белек кылалы эми, Бейишим апам деген кана эми. Атакебиз урматтуу көрүүчүлөр. Ким? Экинчи баласы, мынакей. Бул экинчи балам. Мына экинчи баласы, мынакей. Өзүңүз тааныштырып, апаңызды куттуклай берсеңиз болот. Тааныштырбайсыңбы? Өзүңүз канчанчы баласы болосуз? Экинчи баласы болосуз. Сиз үчүн мына ушул адам ким? Бул адам ким? Ушул мактана бериңиз. Атам. Жүрөктөн чыккан сөздөрдү. Маса сен сүйлөп кой, сен чоңсуң. Мынакей уулдарынын бири. Менин атамдар ушулар. Атеке, бияка өтүп алсаңыз, байбичеңиздин жаныңызда өтүп алсаңыз, аябай сонун болот. Өмүрлүү болсун. Биз бактыбызга бар болсун. Рахмат балдарымыз. Рахмат. Кол чабып отурабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Энеке,
Сиздин атыңыз ким эле? Мен атым Арзыкан. Арзыкан энебиз. Атаке сиздин атыңыз? Muhtar. Мухтар абабыз экөөңүздөр ушундай сыйга, ушундай урматка татыктуу болуш үчүн ушунча жашка келгенге чейин атайын мээнетти кылдыңыздар дегендей, мына мээнеттин аркасы менен дөөлөттү сүрүп атасыз дегендей, мына кайтар дүйнө эгерде сиздердин балдарыңыздар сиздерди ушинтип ардактап турса, кийин булардын балдары дагы ардактайт, урматтайт деген. Ушул Замира кызыңыз тууралуу айтсаңыз болот. Замира эже менен байланышсак болот, себептен күтүп атты эле. Сөзсүз мага чалып коюусун суранды эле. Ооба, ушул эфир аркылуу ушул кызыңызга, алыста жүргөн дагы башка балдарыңыз болсо, ошолордун баардыгына рахмат айтып койсоңуз болот. Мейли, эмне дейбиз, ушу кызыбыз бар экен, жалгыз гана кызыбыз. Ушу эки балабыздан кийин ошо кыз. Кызым ушу өмүрү узун болсун. Ден соолугу чың болсун. Ушу бирөөдү элиде, бирөөдү жерде жүрөт, ушу эсен болсун. Бир гана менин кызым эмес, мына бир туугандарым, балдары, кыздары, сиңдилерим, үкөлөрүм, келиндерим бардыгы ошол Россияда. Ушу эптеп ошол жерде нан таап бизди багып атат. Ошолорго күч кубат берсин, өмүрлөрүн берсин, дәрстикерлерге барака берсин. Эч качан оорубасын. Мынандай азыр болуп аткан мына ситуациядан Кудай сактасын. Эсен аман сак саламат гана кетсин, тапкандарыга барака берсин. Эч качан оорубасын. Ушу Россияда иштеп жүргөн менин бир туугандарым, кызым. Кызымдын ушу 7 баласы бар. 7 баласын ушу өмүрүн берсин, кошкону менен кошо карысын. Айнан сада болоюн, Замира. Мынакей Замира айым, Замира. сиздин бейиштей болгон атаңыз менен апаңыздын жанында турамын. Азыр булардын кубанычы чексиз, мына сиз менен сүйлөшкөнү даяр турат, мынакей. Сада болоюн. Рахмат Кандай кызым? подаркаларга. Ден соолуктарың жакшыбы? Өмүрүң узун болсун, кошкону менен кошо кары. Тынч болгу, мана бир туугандарым келип отурат, жеңелерим, үкөлөрүм. Бардыгы мана Бардыгы келип, ушул жерде мана отурушат. сиңдилерим, Тууган уруктар. Тууган урук жеңелериң. Замира, привет. Азыр калгандары эми келет. Калган кызган эми келет. Рахмат азыр балам. келишет. Өмүрүңү берсин, багыңы берсин, кошконуң менен кошо карыгын. Дастикериңе барака берсин, мүшкүлдөрүң асан болсун, балам. Şu Arzukan жети ene. balаңды өмүрүнү берсин, балам. Ошолорду жакшылыгын Эрлан экөөң тең көргүн. Пешенеңе кайынең, кайын журтуң, күйөөүң, балдарың, кыздарың бардыгы эсен болсун, балам. Арзыкан эне, учурдан пайдаланып ушул Замира кызыңыздын торту, бирок ушул торт дагы жөнөкөй торт эмес, өзгөчө торт да ушу келиниңиз ушул торттун бир касиеттүүлүгүн бир айтып туруп анан кийин арай көз чарай тапшырып койсо, мынакей Замира айым, бул Замира айымды мындай каратып туралы, тортту кантип кабылдашканын көрсөтүп туралы. Муну смартфонду кармап турсаңыз биз көрүп коелу. Апан албай, атан ал. Мына, энеке туруп туруңуз. Эми бул жерде бир өзгөчөлүк бар. Ооба, өзгөчөлүк бар. Бул тортту апа деген жерин өзүнчө тартасыздар, Ата ушул жерден мына сиз көрсөтүп берсеңиз мен тартып турайын мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, өзгөчө торт. Бул ичинде бир сюрприз бар. Бир сюрприз бар. Bismillahirrahmanirrahim. Мына, ата деген жерин өзүнчө тартып, Чупа-чуп экен да. чупа-чуп эмес эне. Аябай сонун. Эми муну тартыңыздар, муну тартыңыздар мына. Тарта бериңиздер, акырын тарта бериңиздер. Энеке, Бир нерсе болушу курук-куругу бир белас чыгып окшойт, Энеке, аябай айкөл энеке, мынакей урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу. Молодец. Мынакей. Кана, атаке тарта бериңиз. Тарты. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Мына экөөлөп тартып атат. Натуральный пул. Эне натуральный пул. Айнан түгүп айтат о. Ооба, мынакей. Пул түгөбөсүн. Өмүрүңүздөр узун болсун, ден соолуктар чың болсун. Мына ушул Замира айымдын өзгөчө белеги. Кандай белек уюштурсам деп өзүнчө бир толкунданып кыжалат болду эле, бирок азыр мына урматтуу көрүүчүлөр, Замира айымдын ата энеси менен бирдикте мына ушул торттун ичиндеги сюрпризди тапшырып алдык. Бул эми акча буга чейин деле берип келсе керек, буга чейин деле кылып келсе керек, бирок ушул программаны атайын жөнөтүп, ушу энем менен атамы өмүр бою эстеликке сактап коеюн деген ниети ушул секундтарда ишке ашып отурат. Эми ушул алыста, жакында жүргөн кыздарыбызга эми атакебиз бир бата берип койсун, мына ушу Замира айым карап турат.
Арзган эне, бу менин энем программасын көрөсүзбү? Көрөм мен дайым көрөм. Ошол көргөнгө Ыйлайм ошол ошончо ыйлай бердим. Мына эми сиздин Молодец, сени көрүп эле тааныдым. ооба, азыр дагы өзгөндө Аябай бир жакшы энекебиз программада дагы ооба. Мынакей эми мынакей Замира айымга өзүңүздөрдүн жашынакай Жакыныраак алыңдар. атакебиздин батасын берели. Kızım, ушундай нерселерди бардыгын уюштурган сага чоң рахмат. Анын үстүгө дагы бизге дагы жардам берип атасың. Ушундай нерсени уюштурупсуң. Сага чоң рахмат. Биз ыраазыбыз. Кызым, сен ар дайым ушундай эркелетип, сонун чоңойттук эле. Молодец. Сен ушунчалык ыраазыбыз сага. Анын үстүгө мына иштеген ийгиликтериң, Ким берет? иштериңе Тартып коюн. ийгилик каалаймын. Ар дайым ден соолукта бар. Не тилесең тилектериңе жеткин, үй бүлөң менен, бала чакаларың менен, тууган урук, кайнең бардыгы менен тынч аман болгула. Мынакей Замира айым, биз ушул атаңыз менен апаңыздын жанында туруп ушунчалык муундарыбыз титиреп кетип атат. Эми ушунчалык курсанчылыгын биз өз көзүбүз менен көрүп турабыз. Ушунчалык сизди сагынганын, ушунчалык жалгыз кызыбыз деп ушунчалык чоңойтуп гана жөн болбостон ушунчалык бир ыймандуу, татыктуу адамды чоңойткан экенбиз деп ыраазычылыгын билдирип атат. Мына өзү чоң кыз болот ушу Замира. Мына Замира айым, сиз дагы чоң кызыңызды сагынган чыгарсыз мынакей. Чоң кызыңыздан дагы мына маяк алып атабыз. Апаңызды сагындыңызбы? Мына апаңыз менен учурашып сүйлөшүп койсоңуз болот. Телефон таштанып калсың. Мен сени карап турам. Аябай Сагынды, Аябай Сагынып кеттик. Аябай сагыныптыр. Бул жакшылыктын көз жашы, бул эч качан жамандыктын көз жашы эмес. Болбосун дагы буйрубасын. Көз жашы балам. Эми сен дагы ушу эс аламан, сак саламат иштеп, ушу келип, 7 балаңды ушу бооруңа басып, кошконуң менен кошо карып, ушуларды тойлору да эми биз жакшына болуп отурайлык. Рахмат. Мен мына 2 баламчы неме? Атың ким сенин? Өмүрзак. Өмүрзак. 2 балам ушу атасынын 60 жылдыгында кафеде өткүзүп берген. Мынакей. Мен энди сыймыктанам энди бул балдарымачы, балдарыма, кыздарыма Кудайга миң калбай шүгүр. Мына чоң келиним, ошо кызым Ордуда кыз ушул. Бир келиним шаарда жашайт. Шундай 2 балам, ушу 2 келиним, 1 кызым бар, күйөө балам. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу менин программасынын катталуучулары, мынакей атакебиз менен энекебиздин туулган күнү февраль деп туулган күндөр экен. Экөөнүн чогуу эле өткөзүп, чогуу эле белектерин тапшырып, ушундай бир сюрприз тартылып аткан кыздарына даңк жана дүңк дегенден башка сөз айта албайбыз. Ушундай урматсы менен сиздерге ушул биз тартып аткан атабыз менен энебиздин образы жана аны ороп чургап келген туугандарынын бул көрүнүшү сабак болсун кийинки муундарга деген программанын негизги максаты болгондуктан биз ушул Жалал Абад шаарынын, Жалал Абад облусунун Барп айылына келип, мынакей Арзыкан энебизди жана Абышкас менен кошо тартып атабыз. Эми бир аз ушул жерден ыңгайсыз суроолорду берип турам, эми сиздергечи бир аз жооп бергенге даяр болуп турсаңыздар, энекебиздин бир жакшы көргөн ыры бар эле дейт. Ушул ырды ушул учурдан пайдаланып бир Замира айымдагы суранды эле эстелик болуп калсын, кызыңыз алыста жүргөндө үнүңүздү угуп жүрсүн, кусалыгын жазып жүрсүн деген. Эгерде кааласаңыздар атакебизди чогуу экөөңүз ырдап койсоңуздар болот. Бир макул, ана атакебиз бир жакшы бир эски бир окуяларды айтып бересиз, Кудай буйрса, азыр мен бир суроо берем атаке. Майлы, бир эле бизди туулган күнүбүз эмес, ушу кыздарыбызга, балдарыбызга чоң рахмат, ыраазыбыз. Чалым экөөбүз тең. Мен мынау иним февралда 6-сында туулган. Мынау келиним 12-синде туулган. Февралда туулгандар көп экенбиз. Анан ушуну уюштуруп өзүбүзчө бир отуруп коелук дедик эле. Мына силерди сюрпризиңерди мен былтыр угуп үстүндө мындай немен бар эде. Көгүм бар эле. Анан токтотуп койдум эде. Мен бул түндө уктум ушул сени келериңди. Ага чейин укпадым. Бизге сюрприз болду балам. Рахмат силерге, чоң рахмат. Силер да өмүрүңөр узун болсун. Рахмат. Ишиңе ийгилик. Рахмат, канча ата-энелерди сүйүндүрүп, кубантырып жүрөсүң, сага эм рахмат Омурзак. Мен дайым көрөм сени передачаңды. Рахмат эне. Эмне деп урдай мен? Сен бирдеке деп койбойсуң балам, мен Азыр бул жерде сүйлөй тургандар бар, балдарыңыз баш болуп, бул жерде туугандардын баары сүйлөйт. Ага чейин илхом кетелекте бир сиздерди бир сүйлөтүп анан отургузуп алайын деген бир ой жаралды да эне. Немени урдайм? Кана эми сиз ушунчалык шайыр энекесиз, эми сизден бир куплет ыр чыкпаса анда болбой калат го дейм. Менен майлы, кызым ушунчалык айтыптыр.
Çalım ата ырдап коем. Мына эми чалыңыздын туулган күнү. Çalım аталгандай болуп калат. Туура. Сылам. А сүйүү эми башталды дейсизби? Şu saçık çal жакшы да, алдыбызда. Балалар баардыгы өзүнүн бала чакасы менен. Албетте. Унчукпай койсом кезде увара болом күн кечке булуга ойлой беремин ай булактан өткөн күндөрдү булуга ойлой беремин ай булактан түндөрдү байкабаса асыл оюмдун байкабаса атка кондумбу сен күлгөн кезде каткырый абышка күлбөй мен эле койдумбу кезде каткырый кубаттап күлбөй койдумбу Ой, рахмат. Тарынбай айтчы эмнеге тамаша не? Талапкер бендеген табышмак сурду тарынчагай тагдырым сенден кем беле табышмак сурду тарынчагай тагдырым сенден кем беле Ой, рахмат. Аябай сөзсүз эне арзыкан эне сиздин ырыңызды сонун кылып. илхам келип Ооба. Бирок мен де мында ооба. Мынакей атаке макул эми мына ушул жерден пайдаланып мына ушул программаны уюштуруп атабыз да ушу аталар менен апалардын алардын балдарынын ортосунда мамиле тыгыз болсун дегенде ушу жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыз эле ушу атаке өзүңүздүн жаштык кезде бир эскерип Мен коюңуз. жаш кезде өмүр бою эле мына строй материалда иштеп жүрдүм. Ошону менен пенсияга чыктым. Азыр пенсиядагы Карылык пенсия атат. менен жүрөм. Москвадан Ардактуу бүтүп келген пенсиядан. строй материал. Жогорку билимдүү экенсиз, мынакей сиз айтпасаңыз дагы байбичеңиз айтып коет. Кана ошол кайсыл университетти бүттүңүз? Ооба. Индустриальный бүткөм. Индустриальныйды. Москваданбы ошол сиздердин убагыңыздар да? Жакшы эми Иштеп ушул жүрдүм, жаман эмес. Ошону менен Омурзак белегиңди алдым. иштеп пенсияга чыктым. Азыр пенсиядабыз. ооба, ушундай 10 жыл бактылуу. болуп калды пенсионер. Бактылуу карлыктын доору сүрүп жүрө бериңиз атаке. Мына ушул туулган күндү биринчи жолу ушундай эфир аркылуу тосуп атасыздарбы же мурда да ушундай чыгып атасыздарбы? Анан негизи эле ушул жаштарга bir өзүңүздүн аксакалдык кеңешиңизди айтып кетсеңиз болот. Рахмат айтып. Эмне мына шу ар дайым бардыгыбыз заманыбыз тынч болсун. Мына шу кыргыз элибиз ошондой эле бүт дүйнө жүзү заманыбыз тынч болсун. Бардыгы шу эмне кааласа ошо жакшы каалоолорду каалайм бардыгына. Заманыбыз тынч болсун. Азыркы болуп жаткан мынандай окуялардан алыс болойлу. Бардыгына тынчтык, аманчылык тилеймин. Мен айтканыңыз келсин, айтканыңыз келсин. Замира кызыңыздын подаркасы жактыбы ушундай? Кызымдын подаркасы эң сонун. Рахмат. Негизги подаркасы ушул программа. Күткөнүм жок, ушундай болот деп. Күткөнүм жок. Мага байракта гана айтышты да, ушундай деп. Билгеним да жок чынында. Эми эстеп жүрөсүздөр да мына ушул семейный үй бүлөлүк архив болуп калат бул тасмачы. Эми ушул атакебиз бир аз баягы эски өткөн кеткен окуяларды айтпай эле мындай кеп кеңешин берейин деп кеп кеңешин берди. Ушундан өткөн бактылуулук, жооккарлык дагы туурабы? Ушул өзүңүз эне ушу жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыз? Ушунча баланы чоңойтуп эрежеге жеткизгенде кандай кыйынчылыктар болду деген сыяктуу бир артка бир кылчайып карап койбойлубу? Мен эми ушул байкеңе турмушка чыккандан бери чындыгы мен разымын, эч качан кыйынчылык көрбөдүм, чындыгы. Бул ошто кетпишнийде начальник болду, неме болду, мастер болуп иштеди. Эч кандай же бир жерге барып квартирада отурбадым, сразу үй алып барып балдарым менен жакшына болуп, шу даражага жетип отурабыз. Азырам жаман эмес, Кудайга миң алла шүгүр. Шу окууларды бүтүп келип биякта келип иштеп,
бар жокко жетиштик да. Балдарым кыйналбай эле бактык экөөбүз. Мына бир туугандарым бар экен, жумушка барганда садик, суббота воскресенье эс алганда ушу мына келиндерим, шу укаларым, шу жеңелерим шулар бакты балдарымы. Апам, атам колдо деп ушулар багышып, жардам беришип. Сиз бала бакчада иштедиңизби? Бала бакчада иштедиңизби? Мен бала бакчада эмес, мен швейный складта иштедим. Андан кийин 35 жыл кондитерскийде иштеп, ошол жерден 35 жыл иштеп пенсияга чыктым. СССРдин маалында бул дүкөнчү, ушу кондитерскийде иштегендердин баары аябай жакшы кызмат сыяктуу көрүнчүлдү. Алла аябай баягы коммунизм убагы сиздердин убагыңыздарда. Коммунизмде жүргөнбүз. Кантты татуусуну биз жегенбиз. Менин балдарым жеген, шу келиндер жеген. Ошодай. Бир туугандарым жеген. Азыр кант жебесеңиз да керек, азыр канттарды тоготпойсуздар да сиздер, алды мезгилдеги даам башкача болгон. Жеп койгон бекенми, азыр канча албайм. Ал мезгилдеги баягы торттун даамын айтсаңыз, Тортту даамын айтпа. Мен бир случайны айтып берейин. Автобуска чыгып келатсам, ушу мынау барпыга жетейин деп калганда аркасында ушу менин балдарымдан жашыраак мынау инимдей студент балдар, эми билбейм, айылдан барган балдар эмне антип сүйлөдү билбейм. Эй, адамдар, эмне бул автобус ичи торт сасып атабы деди. Ана мен аркам карап туруп, эми менен баягы кантты немелер бар да, эссенция немелер, запахтар бардыгы бизге сиңип калган. Ана мен карап, эй балам, торт сасып атат деп сүйлөбөй, торт жыттанып атабы десем. Эже ушу айта алып айтам, кечирип коюң деп, жаман торту жакшы көрөт элем, торту жыт кетип атабы. Ал мезгилдеги торттордун жыты башкача болчу да. Азыр торту ачып кесип койсоңуздар жыттанбайбы? Азырча мына эми ошондой да. бизде ошондогу торттор менен азыркы мына 2000-3000 торторуңду асман менен жердей айырмасы бар. Бирок бар болсун. Эми Арзыкан эле атаке ушул уруксат берсеңиздер, ушу сиздердин туулган күнүңүздөрдүн урматына, жакшылыгыңыздардын урматына кошо келген коноктор менен бир маектешели. Ал арада бул балаңыз дагы ушул жанатан бери турат, ушу балаңыздан дагы бир маек алып туруп, анан кийин баштай берели. Себеп дегенде сиздер үчүн эң жакын адам ушул балдар. Сөзсүз түрдө келиңиз, бери келсеңиз, себеп дегенде бул тиги келиңиз кошо жүгүрүп чыкты. Мына ушул биздин мени тосуп алып, мына ушу сиз үчүн ушу кайнене деген ким? Мага айтпай, сени Ушундай кайненеңиз бар экен, эми билбейм, биз ойлойбуз сизден бактылуу келин жок болсо керек депчи. Арзыкан эне бул жактын сөзүнө маани берип угуп койсоңуз, мына жакшы бир ушул өзүңүздүн каалоо тилектериңизди айтып койсоңуз болот. Ошо апа ата туулган күнүңөр менен ден соолукта болгула, эч качан оорубагыла. Не тилек тилесеңер баардык максаттарыңар ишке ашсын. Дагы ушундай жаштан жок дегенде бирди көргүлө. анан болот. Чебери туура көргүлө. Айткан. Ошо балдардын, неберелердин тойлоруна дайыма төрдө отуруп, ойноп күлүп жакшылыктарда ана жүрө берели. Ошо бир туугандар дагы ошондой дайыма өмүрүңөр узун болсун, ден соолукта болгула. Ошо. Кызмат кылганыңызга канча жыл болуп калды бул энебизге? 22 жыл. 22 жыл болду. Мына ушундай келиниңиз бар экен, аябай спокойная, мындай келиниңиз бар экен, Кудай бурса 100 жашка чыгыш эч кеп эмес, эне ушинтип тилек кыла берели. Жаштын тилегин берет дейт да эне. Кана эми сиз өтүңүз, эми сиз ушул апаңыз тууралуу бир жакшынакай бир өзүңүздүн кебиңизди айтыңыз, андан кийин аксакалдарыбыз отурат, ушу аксакалдарыбызга сөз берели. Мынакей ушул адам эң улуу баласы болом дедиңиз, эң улуу ушул сиздерге ушул абышкаңыз экөөңүзгө ата-энелик статусту берген ушул адамдар, сиз ушул бүгүнкү күнгө чейин эч айтпаган сөзүңүз болсо айтсаңыз болот, дебеген сөзүңүз болсо десеңиз болот. Мынакей бул адамдар сиз үчүн кандай орунда? Майлesi. Булар бар, биз барбыз ба. Мен атамызды жакшы көрөбүз. Балдарым, силер бизди печенебизге силер эсен болгула. Тынч болгула. Майла. Разымын балдарымдан, кыздарымдан. Неге көзүңүздөн жаш чыгайын деп турат? Бир айта албай аткан сөзүңүз барбы ошо болсо? Айта бериңиз, мисалы, энеңизге. Айта албай атат, мага айта турган сөзүн. Толкунlardan bunu неожиданно неге толкунлар айтқысы келсе да баягы ичине бул. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, мейли баласы аябай мындай толкунданып кетти.
Бул эми кубанычтын көз жашы албетте. Буну баягы ушунчалык мээримди чексиз да эне. Балдардын мээрими чексиз да, ошон үчүн сизге билдире албай атат. Эми урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу бүгүнкү энебиздин атабыз сыйлап келген коноктор, четинен сүйлөтүп баштай берели мынакей. Эми аксакал сизден баштап туруп анан кийин өтүп кете берели. Кана. Эми бүгүн кандай күн болуп атат? Бул адамдар жөнүндө сиз кандай пикирдесиз? Кандай бир ой тилектер бар деген сыяктуу. Бул бүгүн мен жездем менен эжемдин турмушундагы эң бир бактылуу күндөрдүн бири эсептейм. Мындай айтканда, баягы өстүргөн балдардын чөйрөдө көргөн урмат-сыйдын баягы мындай айтканда жыйынтыгы деп койсок деле болот. Биз бул жездем менен вот эжебизди мына эжемди апам да көрөм. Жездебизди атабыз да көрөбүз, мына айткандачы. Бизге акыл, кубат деген акыл сөздөрүн айтып, жакшылыктуу бардыгыбызды үгүттөп, шуларды маектери менен, шуларды акылдары менен Кудайдын жакшы күндөрүн көрүп жүрөбүз. Биздин жөрөгүбүз, тилегибиз, акылманыбыз, кубатыбыз булар сен. Мен ушу гордость этем, мен ушундай эжем менен жездем бардыгы. Кудайга шүгүр ушунча жашап, мына балдардын ата-энесин сыйлап атканын өзүңүз көрүп турасың албай калып. Баягы куш үйдө көргөн нерсени кылат деп, ушул билимин, ушул негизги адамгерчиликтик, аталык, апалык мүнөзүн берген экен, балдарынан барып көрүп, сый көрүп отурат. Биз ошо эжебизден, жездебизден жакшылык көргөн экенбиз, биз сыйлап келип отурабыз булардычы. Бар болсун булар. Биздин жакшылыктарды төрүбүздө болсун. Бардыгыбызга жакшы сөздөрүн, жакшы ак баталарын берип, баягы кыргызда айткандай, аксакалдар мына жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт деп, шуларды жакшы ак баталары менен артында ээрчип жүргөн бардык жаштар, туугандар көгөрөбөсүн отуруп. Ошон ушул калган туугандарыма, жеңимдерге деп рахмат айтам, буларды чогуу жүрөт, бир тууганбыз. Кудайга шүгүр. Жакшы күндөр көрсүн. Бул жездемдерди сыйлап аркасынан бизде сүй көрүп жүрө берели. Силерге чоң рахмат. Ушунчалык жакын адамыбызга бир куплет ырдап койбойсузбу ушул туулган күнүндө? Кандай дейсиз? Мира. Эми бул жөнөкөй эле суроо, себеп дегенде ушунчалык жакын мамиледеги адам урматтуу көрүүчүлөр өзүнүн жүрөктөгү сөздөрүн бул аксакал абабыздагы айтып өттү. Бар болуңуз, сиз дагы балдарыңыздан ушундай жакшынакай күндөрдү көрүңүз, аба. Эми уруксатыңыз менен бул энебизге өтүп кетсек, энелер жаратан бери ооба күтүп калышты. Мына ушул үй бүлөнүн, ушул туугандардын аксакалы деп айтып атышат, мынакей. Абаларыбыз, жакындары дегенде эне. Ушул адамдар жөнүндө бир төгүп бериңчи. Менен күйөө балам экөө бактылуу болсун, мына туулган күндөр кут болсун. Ушу балдардын жакшылыктарын көрсүн. Небере чеберелер көрсүн, ушулардын төрлөрүндө бар байырча болуп жүрүшө берсин. Ушуларга ден соолук, узак өмүр каалайм. Тынч болсун деп небере. Эне ушул аксакал катары айтсаңыз, мына бүгүнкү күндө ата менен баланын, эне менен баланын ортосундагы мамиле сиздерге салыштырмалуу кандай болуп калды? Сиздердин оңуңуздарда кандай эле? Азыркы жаштарга кандай дейсиз? Азыркы жаштар жакшы, наоборот, азыркы жаштар жакшы. Имандуу, ырыскылуу, Кудайга шүгүр. Ата-энесине урматтап, сыйлап, ушу балдарды жакшы немесин көрүп эле жүрөбүз, Кудайга шүгүр, жакшы. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, энебиздин дагы жакшынакай тилектерине күбө болдук. Энебиздин жанында отурган дагы бир жакшынакай энебиздин сөзүнө конок берели. Мына ушул адамдар тууралуу айтып берсеңиз. Экинчи аксакал. Экинчи аксакал дейт бул туугандардын ичинде. Ата деген сөз бул эң ыйык сөз да. Жезде мына ушунчалык Замиреге рахмат. Баарына балдар, кыздар эсен болсун. Замиреге окшоп ушундай ата-энени сыйлай турган балдардан болсун. Замиранын балдары да силерге окшоп силердей кылып мамиле кылсын Замирага. Şu жезден Кудай кааласа биздин аксакалдарыбыз, сыйлуу конокторубуз эсен болсун, кошарып, кошо карысын. Ата деген пирдейм, ата эсен болсун. Ата деген сөз бул айтыш кыйын. Ата деген атаңызды жакшы көргөн экенсиз, ата дегенде эле уже жашып кетип атасыз. Атабыздан айрылып калганбыз да. Ода эми эсен болсун. мыйзам ченемдүү Жакшылык күндөр, ушундай жакшылык күндөр көз болуп жүрүшө берсин.
туура. Мынакей энекебиз өзүнүн жүрөгүнөн чыккан сөзүн айтып өттү. Эми ооба. Эми ооба сиңдисинен маек алалы, себеп дегенде Арзыкан эне бүгүн сиздин сизди урматтаган адамдар бүгүн сүйлөгөндө качан сүйлөп турабы? Ооба, эми мына жанатан бери жаш алып отурасыз да, көзүңүзгө тынбай ушу адамдарды сүйлөп атканда байкап турдум. Ушунчалык толкунданып турасыз, сиз кимис болосуз? Анан бул адамдар сиз үчүн кандай адамдар да, ушундай бир жүрөктөн чыккан бир өзүңүздүн бир сөзүңүздү айтып берсеңиз болот эже. Мен ушул Арзыкан эжем болот. Менин атам мен экөө бир тууган балдары. Эки бир тууган балдарсыздар, Бир жагы абысымбыз, Өзүм кайным апка берген. алып келген. Бирок жезде мен булар экөөнү көргөндө мен ата энем көргөндөй болом. Өзү эки адам, мен сизге кошумча айтып коеюн, ушул эки адам сыртын көрүп туруп эле бул адамдарда бир кир эч нерсе жок экен деп элестеткенсиң да. Мисалы мен ушунчалык адамдарды көрүп келатам, мисалы бул аталарды чындап сиз айткандай элестеттик. Жакшы адамдар бул экөөгө рахмат. Өмүрлөрү узун болсун, чын ден соолук каалайм. Эч качан жашоодо жамандык көрбөсүн. Күнү дайым ушундай бүгүнкүдөй кубанычтуу болсун. Ушул тапкан балдардын жакшылыктарын көрсүн. Аллахым канча өмүр берсе ошону жакшы сүрүп өтсүн. Ушул Замира сиңдибизге да чоң рахмат. Алла разы болсун. Тапкандарына береке берсин. Ушул жети баласынын үзүрүн көрсүн Замира дагы. Улам менен Максатка, Чынараларга да рахмат. Ушу эжебиз менен жездебиз сыйлап ушул күнгө чейин жакшы алып жүрүшөт. Биздин айылыбыздын алдыңкы аксакалдары, ушулардан биз талим тарбия алып жүрөбүз. Жездем бул менин атам менен дос болгон. Мен атам көргөндөй эле болом, жездем көрсөм. Эжем апам менен ортак болуп, Өзүм жеңем. ошолорду көрсөм ата энем көргөндөй болуп сыйлайм буларга. Ден соолук каалайм, эч качан оорубагыла. Дайым ушундай жакшылык күндөр боло берсин. Туугандарга баарына ден соолук, узун өмүр каалайм. Жаман оорулардан Аллахым өзү сактасын, баарыбызга тынччылык болсун. Жаштарыбыз бардыгы эле ушундай ата энени сыйлаган жаштар болсун. Биз балдарыбызды. Ушунча жашка келсе да мына ушул атабыз менен энебизди бир 50 жаштын тегерегине деле ойлойбуз. Мисалы ушунча жаш сакталып калуунун дагы бир себеби бул ушул жакшы адамдар жакшы сөз менен, жакшы чай менен дегендей, ушундай курчап жалаң бир жакшылыктын гана белгисин көрүп жүргөндөрдүн биз билип атабыз да, ошол бойдон карылык деп эме айтышка дагы сөз барбайт, бирок бул адамдар жап-жаш бойдон кала берсин. Эгерде сиздердин ушундай бир жакшынакай сөзүңүздөр, жакшынакай чайыңыздар күндө берилип турса, айтылып турса, мынакей Передачаңа аябай мен сүйүнгөнүм. Энеке, ушул биз эми баягы тамаша иретинде бир суроодо, мисалы жаш кезиңизде аябай ачык көңүл ушундай адам болсоңуз керек, мына ушул өзүңүз айтсаңыз, сүрөттөрдү дагы өзүңүздөн деле сүйлөгөнүңүздөн деле байкап атабыз. Ушинтип көңүлүңүз эч качан чөкпөсүн, ушинтип жүрө берсин, Рахмат, чоң рахмат. Эми ушул учурдан пайдаланып, ушул жалпы өзүңүздүн балдарыңызды ушул жердегилерине де, сыртта жүргөндөрүнө баардыгына бир бата берип койсоңуздар, бир ата энелик бата менен балдарыңыз ушул күнгө чейин көгөрүп келатат дегендей, Кана чоң жигит мындай болуптур. Атабыздан Абаң тоспо. Şu бардык эле эл журтубузга, şu өзүбүздүн бир тууган семьяларыбызга бардыгына узун өмүр, чын ден соолук. Ар бирөөбүздүн мана şu үй бүлөлүк бакыт, ыйман, ырыскы дасторкондарына береке пейиз берсин. Ар дайым тынч аман болойлу. Рахмат. Şu Энеке, сиз улап койсоңуз болот ушу батанын. Рахмат. Мына эми бүгүн Абышкам экөөбүз февраль айы туулуп калган экенбиз. Şu бизди сыйлап, ушул мана бир туугандарыбыз келип отурат. Балдары, үкөлөрүм, жеңелерим, келиндерим. Рахмат силерге. Өмүрүңөр узун болсун, дастикариңерге барака берсин. Мүшкүлдөрүңөр асан болсун. Şu акам менен үкөмдүн арбактары, жайлары жаннаттан болсун. Şu калган бала чакасыны жөлөп таяп жүрсүн. Пешенебизге силер экөөңөр эсен болгула, аман болгула. Искандар, сенем şu бала чакаң арзабасын көргүн үкөм. Сен оорубагын, бизди жөлөй турган, жөлөп таяй турган бир гана сен калдың. Саңа hem şu ден соолук, узун өмүр.
Şu kelечегиң кең болsun, тапкандарың жакшылыкка буйрсун, эч качан оорубагын. Мени şu балдарым, кыздарым, келиндерим, силерге hem şu ömrüңөр uzun болsun, imanыңарды берсин, инсаныңарды берсин, эч качан оорубагыла, бизди пешенебизге силер аман эсен болгула, дайым şu элди патасын алып эле жүрөсүңөр. Мындан буяга дагы şu бизди көзүбүз өткөндө дагы şu паланчынын балдары деген атыңар чыксын жакшы жагынан, эч качан жамандык көрбөгүлө. Замира Садагулоюн кызым, жалгыз кызым дедим эле. Дагы бир неберем бар. Анiyam бактык өзүбүз чоңойтуп алдык го, экинчи баламдын кызыны. Кызыма шерик болуп калды. Şu экөөңөрдү ham şu Замира менен Айгеримди ham багын берсин, өмүрүн берсин. Дайым şu Айгерим hem саң окшогон şu тырышчаак, зирек, жакшына кыздардан болсун сиңдиң hem, өмүрүн берсин, багын берсин. Сен hem şu 7 балаңы өмүрүн берип, шуларды жакшылыгын көрүп жүрө бергин балам. Эч качан оорубагын. Тынч болгон, аман болгон. Үйдөгүлөрүң hem эсен аман болсун. Кызың болсо толуп калган экен, чыдабай ыйла бер деми. Эми şu силерге бардыгыңарга рахмат, өмүрүңөр узун болсун. Жакшылыкты үстө ушундай жакшына дасторконго келип жүрө бергиле, жеңелер, үкөлөр, келиндер, аман болгула. Омурзак, сага дагы чоң рахмат. Силерди şu чоң рахмат. Мына şu алып барып аткан şu немелериңер, иштериңер ийгиликтүү болсун. Мен көрүп отуруп ошо ыйлаган энелерди көрүп, энелер менен кошо ыйлайм. Силерге чоң рахмат. Чынтып канча şu энелерди көнүнү жумшатып, ушунчалык бир ыраазычылыктарыны кеңири таркатып жүрөсүңөр. Силерге hem рахмат. Кошконуңар менен кошо карыгыла. Бала чакаңарды арзабасын көргүлө, дастыкарыңарга барака берсин. Иштериңер ийгиликтүү болуп, жүзүңөр жарык болуп жүрө берсин. Омурзак, рахмат сага. Сен болбосоң биз азыр ушул сөздөрүбүз ичибизде калат эле да, кимге айтат элек? Сен бар, мана бири-бирибизге чыгарып атабыз. Жөн чыгаргандан көрө мана мындай эме чыгарып атабыз. Анча-мынча ошибкасыны алып кой. Буну батага да кошуп кеттиңиз, макул сөз салып коебуз. Урматтуу мына бүгүнкү туулган күн ушундай жакшылык иш чарасынын иш чарасынын ээлери бул акча же болбосо материалдык байлык деген бул өзүңүздөргө белгилүү болгондой убактылуу нерсе, өмүрү кыска дегендей. Ошон үчүн балдар кыздарыңыздын ниети мына ушул бүгүнкү жаш курактарыңызда орундалып, мына ушинтип жакшынакай тасмага алынып аткандыгы бул өмүр бою эсте кала турган нерсе. Бул ушул Замира кызыңыздан дагы чоң белек деп эсептейли. Мындай белек бул чексиз, өзү айткандай, Замира айым айткандай, бул мен үчүн ушул менин энем программасына ата-энеме киргизүү мен үчүн чексиз белек. Ал дагы ушу программаны көрүп жүрүп аябай көрөткөн күндөгүсүн күндө көрөт. Мен биз бир айга жакын ушу сүйлөшүү аркылуу ушул күндү белгилеген, суранган. Анан ушул ата-энеми ушул программага киргизип коюу ниетин жүрөгүмөн билдирем деп айткан. Рахмат. Ошол ниети ишке ашып отурат. Ушул жакшынакай абышкаңыз менен өзүңүз дагы бактылуу карлыктагы өмүрдү сүрүп, Кудайым буйруса дагы бир жакшылыктарыңыздарга келели. Кудай буйруса 80 жыл, 90 жылдык тойлоруңуздарга келели, Кудай буйруса. Сиздерге да чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздердин мына ушундай жакшынакай бейиштин образындай болгон атаңыздар, энеңиздер болсо сыйлап калыңыздар. Эртең кеч болот, бүгүн шашыңыздар деген бир принципти таянган келет. Программанын максаты ошондой. Мына ушул Арзыкан эне, атаке, мына ушул сиздердин азыркы айткан, жогоруда айткан бүт кеп кеңешиңиздер, сиздердин ар бир сөзүңүздөр кийинки муундарга сабак болуп калсын деген бир жакшы ниетти, жакшы максатты алдыга коюп жүрөм. Ошон үчүн мен сиздерге дагы ыраазычылык билдирем. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу бүгүнкү туулган күн ээлери, жакшылыктын ээлери, жакшы туруңуздар, аман болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Бүгүнкү ушул сюрпризин ата-энесине тартуулаган Замира деген айымдын ата-энесине жеке кайрылуусу бар экен. Ушу жеке кайрылуусун мен чагылдырып коюуну туура таптым. көрүнүп атабы? Кана айта бериңиз. Апа, папа. Кандайсыңар? Угандар, бардыңар, тынчсыңарбы? Мен аны передачаны көрүп, силерди көрүп
баягы 4 жылдан бeri көрбөй барыңар сагынып калыпмын. Бир көзүмөн бир жаш тегеренип, ыйлакта алдым сүйүнгөнүмөн. Папа, апа, бүгүн дүйнөдөгү эң кымбат, эң мээримдүү жана эң сүйкүмдүү ата энемдин болуп өткөн ушул айдагы туулган күнүңүздөр менен ата апа куттуктайм. Атам менин ырымда бүтпөс жологумсуз, атаке бай аламдагы эң бийик тоолорумсуз, апа менин жашоомдогу азга зоодо жөлөгүмсүз. Не дейт элем дагы, токто өмүр, токто кайда шашасың, токтоп турчу бул жолу да басасың, жип аркандап тушап турчу туягың, жок дегенде апам узак жашасын. Өмүр өзүң тосмосу жок кашасың, алга карай канча белди ашасың, жүгөнүңдө тартып турчу азыраак, жок дегенде атам узак жашасын. Ата апа өмүрүңүз узун болсун, ден соолукта болгула, дайым ушу пешенеңизде силер аман болгула. Şu биздин жакшылыктарыбызды көрүп жүрө бергиле, уул кыздарыңардын. Алыста жүрсөм дагы силерди мен бассам да, турсам да, тамак жесем дагы тынбай силерди эстеп турам. Жүрөгүмдөсүңөр баарыңар. Баарыңарды сагынып отурамын. Колумдан келишинче өзүм путум барбаса дагы колумдан келишинче ушул белектеримди жасап отурамын. Ушу телевиденияга берип şu ne deytelim, şu den soğukta olgular, peşinizde aman bolgular, papa, şu bir tuğandarım aman bolsun, tuğanlıklar aman bolsun. Rahmat. Şu, tinç bolgular, papa. Рахмат, Замирайым. Рахмат сизге дагы рахмат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул кызы менен ата энеси Кыргызстанда, кызы Москвада, ушул Россия шаарларында эмгектенип жүрүшөт. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ата эне менен баланын ортосундагы мамиле биз тартып аткандагы көрсөткөн улам сабак болсун деген ниетте атайын кадрга алып атабыз, тасмага алып атабыз дегендей. Мына ушундай мамиледен сиздер сабак алыңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу ата энеси бар адамдар. Замирайым сизге чоң рахмат, аман болуңуз. Ата энеңиз бул жакта жашып турат, сиз дагы жашып турасыз. Бул кубанычтын. Жалаң жакшылыктарга жашыңыздар. Жалаң жакшылыктарда гана чыксын бул жаштарчы. Эч жамандык көрбөйлөр. Сизге да рахмат, чоң рахмат. Жакшы калыңыз. Ömrünüz uzun olsun. Mayli, rahmat, çoğun. Мынакей урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү, мынакей Арзыкан энебиздин сүйүнүчүн, анын абышкасынын сүйүнүчүнө да ортоктош болдуңуздар. Эми сөз менен жеткириш аябай кыйын. Ар бирибиздин ата энебиз мына ушундай сүйүнүчкө, кубанычка татыктуу. Менин программасына кат жазыңыздар, катташалы дегендей, лайк басыңыздар, катталыңыздар. Чоң рахмат. Дагы бир эненин сүйүнүчү сиздерге тартууладым.